Арыбаңыздар, ардактуу угармандар, Агайдын өзүн-өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинен номер 37 сабак өзүн-өзү тарбиялоодо окуучулук тажрыйбаны үйрөнүү деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Алгач сабактын планы менен таанышып алыңыздар. Мен кимдердин тажрыйбаларын үйрөндүм, эмне үчүн, кантип? Мен алардан эмнелерди алдым жана кантип пайдаландым? Алардын мага тийгизген таасирлери жана мендеги өзгөрүүлөр. Тажрыйба үйрөнүүнүн жолдору. Тажрыйба үйрөнүүнүн жолдору. Биринчи, тажрыйбасын окуу. Экинчи, суроо жооп, конспект рефераттарын үйрөнүү, аңгемелешүү, сабакка катышуу, үй тапшырмасын аткаруу, китеп менен иштөөсү, өз проблемасын чечүү, олимпиада конкурска даярдануусу жана катышуусу, убакытты үнөмдөөсү, кызыгуу. Ар нерсени үйрөнүү, билүү, кызыгуу менен суктануудан башталат экен. Менин да алгачкы тажрыйба үйрөнүүмө адамдарга болгон суктануум түрткү берсе керек. Мен Кудайбердиева Миргүл эженин билимине так, даана сүйлөгөнүнө, баскан турганына суктанат элем. Бирок кантип тажрыйба үйрөнүүнүн жолун билбедим. Атайын барып суроодон тартынсам керек. Кийин Агайдын кабинетинен Миргүл эженин тажрыйбасын окуп, бир аз үйрөндүм. Бир күнү экөөбүз бирге кеттик. Мен андан канча саат сабак даярдоосун сурадым. Ал мага мындай деп жооп берди: 5-6 саат болсо керек. Мен көп учурда алгебра болбосо да, алгебраны чыгарып отура берем. Эгерде тарых же башка сабактардан окууга көп берген болсо, өзүмдү зериктербес үчүн арасында алгебрада иштейм. Миргүл эжеден режим менен иштөөсүн үйрөнүп, китеп боюнча режим түзөм. Ошондой эле мен дагы алгебраны жакшы көрөм. Эже айткандай, тажап кетсем, арасында алгебра иштейм. Мен кыргыз тили жана алгебра сабактарынан олимпиадага чыксам деген ойдомун. Ошондуктан Тажибаева Гүлмира эженин кыргыз тили боюнча олимпиадага даярдануусу жөнүндө сурадым. Гүлмира эжеден төмөнкүлөрдү үйрөндүм. Өтүлгөндөрдү кайталоо, акын жазуучулардын өмүр баяндарын үйрөнүү, кошумча китеп окуу, өзүнчө убакыт бөлүү, ар күн даярдануу, талдоолорду үйрөнүү. Гүлмира эженин кыргыз тили жана адабияты сабагынан Дилбаян жазуунун сырларын жазган эмгегин жана башка көптөгөн эмгектерин окуп үйрөндүм. Сабакта окуучунун эң жакшы жардамчысы схема болсо керек деп ойлоймун. Биз схема түзүү боюнча айем сабагында атайын тема өттүк. Схемада чоң окуялар сүрөт аркылуу бир бетке жазылат дагы, жаңылбайсың. Схема түзүүнү Табалдиева Наймагүл эжеден үйрөндүм. Ошондой эле Наймагүл эженин убакытты үнөмдүү пайдалануу деген эмгегинен убакытты үнөмдүү пайдалануу үчүн бир гана режим эмес, аракеттин ички планы дагы жардам берерин билдим. Бул боюнча Айпаша эжеден сурап, жакшы түшүнүп калдым. Бир гана окуучулардан эмес, Гапыр агайдын билим, инсан тануу лекцияларынан да тажрыйба ала алдым деп ойлойм. Анткени улуу инсандардын турмушу, сөздөрү мени ойгото баштады. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ошону менен бул чыгарылышыбызды дагы жыйынтыктайбыз. Окуучунун тажрыйба үйрөнүүсүндө бири-биринин жакшы үлгү алып, жакшы сапаттарын, ошондой эле ийгиликтери, көрсөткөн көрсөткүчтөрү кантип ошондой ийгиликке, даражага жеткендиги тууралуу бири-биринен тажрыйба үйрөнсө дагы эң жакшы натыйжасын берет экен. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.